Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналым катталчылары. Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен. Азыркы видеом, бүгүнкү видеом бул окрошка жасоо. Азыр күн аябай ысып атат. Көпчүлүгүңүздөрдүн тамагыңыздардан ысык тамак дагы өтпөй атса керек. Бул окрошка деген муздак тамак. Ошондуктан жайдын ысык аптабында окрошка жасап ичсеңиздер организмге дагы пайдалуу. Суусун да кандырат. Бул окрошка үчүн бизге жарым боо көк пияз, жарым боо укроп, 2 бадырың, 3 бышырылган тукум, жумуртка, 2 бышырылган картошка керектелет, сметана. Андан сметана да керектелет, сметана аз калыптыр. Эми бардыгын кубик түрүндө турап алабыз азыр. Эми булардын баарын майда кылып турап алабыз кубик түрүндө. Эмеге теркадан өткөзсөк болбойт, кол менен гана кесип алабыз. Адегенде картошканы. Мындай кылып туруп эми бадырыңды кубик түрүндө турап алабыз. Жумурткаларды дагы ушинтип турап алабыз. Эми майда кылып көк пияз менен укропту турап алабыз. Бул эмаль кастрюлага салып алабыз бардыгын. Эми айранды кошуп алабыз. Бардык ингредиенттерди мынтип эмаль кастрюлага салып алдым. Эми үстүнө айранды коем. 1 литрге жакын мына айранды койдум. Эми жалал абад минерал суусун коем үстүнөн. Мунун ордуна айта кете турган нерсе, квасты да коюп алсак болот. Квас дагы аябай сонун болот. Дагы бир нерсени унутуп кетипмен. Ингредиенттерге бышырылган 50 грамм кара этти дагы бышырып алып турап кошсо болот. Аралаштырып көрөбүз. Коyu болуш керек.
ысыктын күнүндө эң жакшы тамак. Эми бир аз туздап коебуз. Туз салып коебуз. Бир аз. Мынакей туугандар, окрошкабыз дагы даяр болду. Видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.